Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык айымдарга көз жаруу кымбатка турууда. Бул туурасында Акыйкатчынын Кыргызстандын аялдарынын репродуктивдүү укугун сактоо боюнча баяндамасында жазылган. Анда медициналык кызматкерлер төрөтканага түшкөн аялдарга акчасына карата мамиле кылары да айтылат. Бирок Саламаттык сактоо министрлиги омбудсмендин айткандарын четке кагууда. Исмат Ибрагимов да бул маселелердин тегерегинде токтолуп, төрөт үйлөрүндөгү мындай башаламандык жана кош бойлуулар эмнеге укуктуу экенин билип көрдү. Исмат, айтсаңыз, саламатчылык төрөт үйлөрүндөгү жардам көрсөтүүлөр тууралуу Акыйкатчынын айткандары эмнелерге негизделген экен? Рахмат, Мамасадык. Акыйкатчы институту акыркы 1,5 жылдын ичинде ошол аялдардын төрөт үйлөрү боюнча сурамдылык жүргүзгөн. Анда айымдардын ошол төрөт үйүнө барган айымдардын 63% биз дарыгерлерге акча берип, анан кийин ошол өзүбүздү жакшы карасын деген максатта акча беребиз деген пикирлерин айткан. Ал эми Саламаттык сактоо министрлиги бул жерде күнөө дарыгерлерди эмес, бейтаптардын өзүндө, себеби бейтап эч качан акчасын уктабаса, дарыгер акча албайт деген пикирлерин айтты. Биз бул максатта ошол экинчи төрөт үйүнүн дарыгерлери менен баарлашканда дагы ал мыйзам боюнча ар бир бейтап өзү жеке түрдө бир дарыгерди өзү менен сүйлөшүп, аны менен сүйлөшүп келишимге келсе болот экен. Ошондуктан Кыргызстанда бүгүнкү күндө ар бир бейтап өзү каалаган дарыгерин тандап алып, ага өз сунуштарын айтса болот экен. Бул жерде ич-ара сүйлөшүүлөр да болушу мүмкүн экен. Бул тууралуу эч кандай ачыкка чыкпагандыктан Саламаттыкты сактоо министрлиги дагы дарыгерлердин тобу дагы ал эми ошол төрөт үйлөрүндө да эч ким билбейт экен бул нерсени. Ал эми бул жерде бир дарыгерди паракор деп атаган туура эмес экендигин айтышты. Ошондой эле бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда бекер дары-дармектер Кыргызстан тарабынан, Кыргыз мамлекет тарабынан кечиресиздер берилет деген менен толук жетиштүү эмес экен. Ошондуктан айрым кардак бейтаптарга кошумча каражаттарга өз керектүүлөрүн алып келүүсү суралат экен. Себеби бүгүнкү күндө мамлекеттин казынасынан бөлүнгөн акча жетишпей турат экен. Биздин билишибизче, мыйзамга ылайык боюнда бар төрөй турган жана жаңы төрөгөн аялдарга бекер жардам берилет. Бул иш жүзүнө келгенде кандай иштейт экен негизи? Бүгүнкү күндө жана биз мыйзам боюнча төрөт үйлөрдүн ар бир бурчунда бул төрөтүү бекер деген жарнактар илинип коюлганы менен бул иш жүзүндө колдонулбай жаткандыгын дарыгерлер өзү дагы мойнуна алышты. Себеп дегенде кыргыз коомунда кыргызчылык деген термини ошол нерсеге өтө терс таасирин тийгизгендиктен бул нерсе сүйүнчү пул же болбосо кызмат акыңыз деп ошол бейтаптар өздөрү берип койгондуктан бул илдеттен арылалбай жаткандыгын билдирди. Азыр биз ошол экинчи төрөт үйүнүн башкы дарыгеринен ошол маселе боюнча баарлашып келдик эле. Ал дарыгердин кыскача пикирин окусак. Бул маселе бар, себеби дегенде биз кыргыз болгондон биздин салтыбыз илгертеден бери ата-бабадан бери келаткан. Аман эсен төрөгөндө бизге айтып койгула, 3-ташта да төрөт залыбыз. Бизге кандай төрөгөн жокпу, кандай эркекпи, кызбы деп туугандары сурашат. Ошондуктан төрөгөндөн кийин ошол эле акушерка эшикке чыгып, эми баягы кыргызчылык болгондон сүйүнчү, силер кыздуу болдуңар, же ушундай неберелүү болдуңар деп айтканды сүйүнчү деп айтыш керек да. Жана жогоруда биз маселе көтөргөндө ушу акчасына карап мамиле жасайт деген түшүнүктү дагы дарыгерлер четке кагууда. Себеби бир киши ошол дарыгерлердин арасынан бир киши туура эмес мамиле кылып койсо, ошонун айынан бир топ эле дарыгерлер же болбосо бир төрөткана үй айыптуу болуп калып жатат деген ойлорун айтты. Себеби бул адамдык факторлорду ар кайсы убакыт эле бул көзөмөлдөөгө же кармап турууга болбой тургандыгын дагы эскертишти. Туура, бирок чынында эле ошондой айымдардын укугу бузулуп жаткан маалда алар кайсыл жакка кайрылып, алардын даттануулары кандайча кабыл алынып атат? Мунун баары мыйзамдуу түрдө белгиленген экен. Эгер кандайдыр бир пара берген жеринен кармап алып же болбосо туура эмес аракеттери үчүн дарыгерлерди өзү кармап алган болсо, анда мыйзамдуу түрдө укук коргоо органдары, прокуратура органдарына кайрылып өз укуктарын колдонууга мүмкүнчүлүгү бар экен. Мындан тышкары бул мындай көйгөйлөрдүн пайда болуп жатканына дагы башка себептер дагы болушу мүмкүн экен. Себеби
биздин бүгүнкү күндөгү төрөтканалардын абалы мурунку СССР убагындагы төрөтканалар болгондуктан ошол убакка ылайыктуу башка шарттар, жаңы заманбап шарттар өзгөртүлбөптүр. Акыркы 25 жылдын ичинде дагы ошол жаңы төрөткана үйлөрү салынбагандыктан бул жерде ошол дарыгерлердин дагы, бейтаптардын дагы укуктары ушул жерден дагы бузулуп жаткандыгын айтышууда. Рахмат Исмат Ибрагимов төрөт үйлөрүндө аялдардын мыйзамсыз акча топтоо маселесин тегерегинде кеп салды. Бул маалыматка кошумчалай кетсек, Саламаттыкты сактоо министрлиги акыйкатчынын баяндамасын төгүндөмөй болуптур. Берүүбүздүн кийинки чыгарылыштарында министрлик менен бул маселенин тегерегинде да баарлашып, алардын жообун да билип көрөбүз.